Кыргызстанды өнүктүрүүнүн жаңы этабы старт алды. Бул жылы мамлекеттин бардык күч аракети улуттук экономиканы өнүктүрүүгө багытталмакчы. Эң башкы максат ар бир кыргызстандыктын жашоосун жакшыртуу. 2014 жылдын 31 декабрында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 2015 жылды улуттук экономиканы чыңдоо жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкта өлкөдөгү тынчтыкты жана ынтымакты чыңдоо, эмгекчил адамдын кадыр-баркын көтөрүү, укуктук мамлекеттин негиздерин бекемдөө жана мыйзамдуулукту камсыз кылуу боюнча акыркы жылдары көрүлгөн чаралардын натыйжасында өлкөгө туруктуулук келди. Ушул шарттарда кыргызстандыктар үчүн экономикалык кызыкчылар алдыңкы орунга чыкты. Аларга жаңы өндүрүштөрдү жана жумуш орундарын түзүү, эмгек акысын көбөйтүү, энергетиканы өнүктүрүү, элдин жашоосун жакшыртуу маселелери кирет деп белгиленет. Андан тышкары Кыргызстандын экономикасында басымдуу болгон реэкспорттук модель дүйнөлүк экономикадагы объективдүү тенденцияларга жана региондогу интеграциялык процесстерге каршы келип калды. Бул кырдаал көз каранды кыргыз экономикасын жигердүү өнүгүп жаткан экономикага айлантуу боюнча кечиктирилгис чараларды көрүүнү талап кылууда. Мен ойлойм, жардык жөн жеринен чыккан жок. Себеби 2015 жылы мына экономиканын өнүгүшүнө бир жакшы шарттар түзүлүп отурат да. Эми биринчиден мына 23 декабрь күнү биз болгон документтерге кол коюп, бажы биримдикке жана Евразиялык экономикалык союзга кирдик. Толук мүчөсү болуп, юридикалык жагынан киргени менен майдын 1-нен баштап иштей баштайт. Толук жанагы чыгаралардын бардыгы ачылат. Биздин экономикасы үчүн бул абдан чоң түрткүч болот да, биздин Кыргызстандын экономикасына. Улуттук экономиканын структурасын туура багытка салуу, ага көмөктөшүүгө убакыт келип жетти. Алып сатуучулук, ортомчулдук рынок шартынан өзүбүз өндүрүп, аны кайра иштетип, экономиканы чыңдоо учур талабы. Мисалы, калктын 65% жашаган элек жеринен айыл чарба продукцияларын жөн гана өндүрбөстөн, аны кайра иштетип, экспортто өлкө экономикасынын өнүгүшүнө чоң өбөлгө түзөт. Биздин айыл чарба продукциясы экологиялыктан таза болгондон кийин ага бүгүнкү күндөрү Казакстандын эли кызыктар, Россиянын эли кызыктар, ошондой эле Кытайда кызыгып атат, бизге дагы саткыла кымбатпады деп. Биз жеңил өнөр жайын кайра калыбына келтиришибиз керек. Кайра иштетүү өнөр жайындагы, тамак аш өнөр жайын кайра калыбына келтирсек, биз ушу импорттон, тыштан ташып келе турган продукциядан азыраак көз каранды болот элек дагы, экспорттук потенциалыбыз күчөйтүлөт. Акыркы мезгилде негизинен Кыргызстандын экономикасынын приоритеттүү багыттары аныкталды. Туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын алкагында энергетикадагы, айыл чарбасындагы, транспорт жана башка чөйрөлөрдөгү алгачкы 24 улуттук долбоорду ишке ашыруу башталды. Алардын жалпы суммасы 418 миллиард 900 миллион сомду түзөт. Мына августта 2015 жылда, жакында ушул жылда августта Датка Кемин энергопроект линия электропередач иштеп калыш керек да. Бул аябай чоң нерсе. Мындай биримдик энерго кольцо болушат, ошондо биз негизи уже сурабай коебуз да, импо Казакстан же кимде да болсо. Мисалы, Тоген тармагында жанагы жаңгыз күмтөргө могу жируйга конкурс жарыяланат мына март айында. Ага инвестор келиши мүмкүн да, анан жанагы Бозгунчак, Иштанберди, Талдыбулак, Левобережный деген алтын кен мекемелер иштеп калат да. Бул да чоң мындай жылыш болот экономика жагынан. Евразия экономикалык союзуна кошулуу Кыргызстан үчүн чоң мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Бирок бул үчүн өлкөбүзгө айрым сыноолордон өтүүгө туура келет дейт өлкө башчысы. Кыргыз Республикасы ушул ири интеграциялык долбоорлорго катышканда экономикасын чыңдап, кыргыз товарларын жана тейлөө кызматтарын атаандаштыкка жөндөмдүү кыла алат. Себеби буга чейин биз кааласак да, каалабасак да, мына бажы биримдик иштей баштагандан кийин биздин жанагы экспорттук продукциябызга тозголдук болуп, ошо чек арада тозголдук күтүп отурганбыз да. Биздин сүтүбүз, этибиз, жанагы өсүмдүктөр өтө албай, техникалык жанагы фитосанитардык регламентке туура келбейт деп токтотуп койгон да. Ошондуктан мына биз ошо ортодо блокадада калдык деп койсок болот да, эч жакка чыгара албай. Мына ошол блокада азыр ачылып атат. Элдин жашоосун жакшыртуу, кыргыз мамлекеттүүлүгүн андан ары бекемдөө, улуттук өндүрүштү, ишкердикти колдоо жана өнүктүрүү, атаандаштыкка жөндөмдүү заманбап улуттук экономиканы түзүү бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик уюмдарынын жана мекемелеринин, алардын жетекчилеринин приоритеттүү милдеттери катары кала бермекчи.